Күлсөң жеңил ойлошот. Ыйласаң алсыз дешет. Адамдар ар бир учурда сага карата сындарды тагышат, сөз түрдө. Бирдей градуста тегиз болсоң, неге тегиз дешет. Кичине кыйшыктыгың болсо, бул түз эмес өзү дешет. Иштей турган болсоң, бир иш кыла турган болсоң, көз артышат, көзү тиет, сөзү тиет. Эс алсаң жалкоо дешет. Кичинеси албай десең жалкоо дешет бүгүн, а? Эң жакшы жолун айтайынбы? Ар кандай сын тагууларга көңүл булба, а? Сын тагам дегендер ар дайым сын тагышат, табышат, жол табышат алар ар дайым. Эң жакшысы өзүң үчүн жашаганды бил. Өзүң үчүн дегени кандай? Эл эмне дейт эмес, Аллах эмне дейт деп жашаганды бил. Адамдардын каалоолору чексиз, сага карата, өздөрүнө карата. Тосуктары дагы чексиз, өздөрүнө, сага карата. Адамдарды деп жашасаң, адашасың. Аллах тааласынын көзөп жашасаң, ар дайым берекет аласың, алкыш аласың, ийгиликке жетесиң. Таквалар ийгиликке жетүүчүлөр. Ар бир нерседе, ар бир иш аракетте таква бол. Бисмиллахсыз иш баштаба. Алхамдулиллахсыз ишти бүтүрбө. Ортосунда ой жүгүрт сөз түрдө. Процессин кандай келди? Арамадалар аралашып кетпедиби? Маани бер. Атаңыз менен апаңызга түнү 2:30 каалаган подаркаңызды алып барсаңыз, алар кабыл алышат, сүйүнүшөт. Күндүз 2-де, түнү 2-де барсаң, ата-энең ойго сени күтүп турган болот. Көзү шилтеме уйкуда болушу мүмкүн, бирок жүрөгү сен келишиң менен дароо турушат да. Ата-энеңден кийинчи, күндүзү 2-де барсаң да дароодан күлүч кулпу бойдон турган болот. Кээ бирлер апа кымбатпы, аялым кымбатпы деген темада, ушуну суроонун жообунда дос кымбатпы, аял кымбатпы, апа кымбатпы деген темада мына экзамен. Чалып, врачтар чалып. Балаңыз паланча шумкарга сиздин эле жүрөгүңүз туура келет. Сиз досу экенсиз, жүрөгүңүздү бериңиз десеңиз, жүрөгүн досуңуз эч качан бербейт. Аялына чалат. Ошо Ромео, Джульетта, сүйүп калдым, өлүп калдым деген аялына чалат. Чалып, эриңиз ушундай оор акыбалда турат. Жүрөгүңүздү беришиңиз керек. Бериңиз, сиз аял экенсиз десе, аял дагы ойлонот. 90% жок деп жооп берет. Анан апага чалат. Алтын апам, апакем, сиздин жүрөгүңүз балаңыздын жүрөгүгө туура келет. Сиз жүрөгүңүздү коюш керек, балаңыз жашайт десе, апа 1 грамм ойлонуп отурбайт. Келип жүрөгүн берет. Ким кадырлуу экен? Ким кадыры бартуу экен? Ким сыйырмактуу экен? Ата-энеден башка эч кимибиз жок. Атадан өткөн дос жок. Ойлонойлу маселелер. Сен отурбаган столдордо сенин атың сүйлөнүп жаткан болсо, гыйбаттын, ушактын туу чокусунда болсоң, демек газыны бас. В общем токтоо, вообще токтоо, общий токтоо. Только газ. Газды 220-га кой, 1000-де кой. Сен туура жолдосуң. Ишенип кой. Бир нерсеге кылып атасың, бир нерсеге жетип атасың. Ошондуктан сен тууралуу сөздөр көп болуп атат. Кылышың керек, токтобошуң керек. Пикке өтө күчтүү чыгып атасың. Сен учуруң келди, сенин дооруң келди, сенин убагың келди. Сен жашай турган убакыт келди. Ата-энеңе бир тууганыңды жашата турган учур келди. Баягы эски күлүчтөрдү таштап, жаңы күлүчтөрдү ала турган учур келди. Сен боп кеттиң, сен ийгиликке жеттиң, сен туу чокуга чыктың. Сенден талап кылына турган нерсе теке бир болбоштук, жалаң жакшы иштерди кылуу. Анан арак балесинен, аял балесинен этият бол. Газына бас сигарым. Бишкек Ошто бизнес кылам, бизнести баштайм дегендерге 3 өзгөчө эскертүү, өзгөчө пайда да бул сиздер үчүн. Биринчи эскертүү, мисалы кафе бизнес, ресторан бизнес, кухня, ашкана иштетейин деп атасыз, эң биринчи кезекте мусулмандарды эсепке алыңыз. Себеби 90% Кыргызстанда мусулмандар жашайт. 90%-дын ичинде 60% намаз окуйт, орозо кармайт. Орозолордо эмне үчүн кафелерге көп адам барбай коет десеңиз, ал жерде намазканасы жок. Ооз ачып намаз каякта окуйт? Ошон үчүн көбү намазканасы бар чайканага барышат да, орозолордо.
Orozoдан сырткаруучулар да көпчүлүк адамдар намаз окуйт азыр. Демек, мусулмандарды эсепке алышыңыз керек. Көп кафелерге кирсеңиз, бут жууганга жери жок. Бут жууба деп пешенеге төргө 8 кылып жазып коет. Бут жууганга болбойт деп. Бир раковина алып кой, миллионду ичинде 10 000 сом не окуптур? Бир бут жууа турган раковина коюп кой. Дара талганга шарт түзүп берип кой. Намаз окуганга канча квадрат метр местаны кафе кылып атасың да, мисалы үчүн. 800ге 700 кылып, туурабы? 1 гектарлык аянтка кафе салып аткандар бар. 4 метр жер намазкана кылып кой. Канча клиент көбөйөт, ошо намазканаң үчүн келет. Мисалы үчүн мен үч айтат бир жерге балдар чакырсам да, намазканасы бар жерге чакырам. Мен чакырганда жок деген 10 адам келет. 10 адам 10 курс тамак алса, не деген пайда кылат сага? Бир эле намазкананы эсепке алсаң, канчалаган пайда кылып атат. Ошондуктан клиент көбөйсүн десең, намазкананы мусулмандарга шартты сөз түрдө куруп бер. Бул бардык тармакты эсепке алыш керек. Сервис тармагы, жетир бардык тармакты эсепке ал бул тармакта. Мусулмандарды эсепке ал, 90% мусулман экен, Ал эми экинчиден не иш кылба, адал арамга маселеге биринчи орунга кой. Арамбы? Токтот дароо. Арам менен акчаны көп табасың, напору күчтүү болот, бирок тешип чыгышы да күчтүү болот. Арканды Аллах Таала узун таштап коюп бир күн тартканда баягы мээңдеги тамырдан бутуңу чыгып тең ничке тамыр кетет, ошо тамыр да кошулуп үзүлүп кетет, түшүнбөй каласың болгон. Отуруп каласың. Адал арам маселесин биринчи чечип ал. Адал бизнеске кир. Ал эми үчүнчүдөн, качан проблема башыңа келип банкрот болгондо молдокеге келбестен, бир иш баштарда бисмилла деп ата-энеңди, бир туугандарыңды, жакындарыңды сыйлап, мисалы кафе жатасың, ушуларды чакырып, молдокенин акбатасын алып, мисалы үчүнчү, ошентип баштасаң, ушул нерсе кыргызчылыкта бар да, ошо кыргызчылыктагы кыргызчылык жоголуп кетип атат. Ар ким өз билимди болуп кеткенди көрсөтүп коем деген темада адамдар көп атат. Жок, жакындарың менен болосуң, жакындарың менен өсөсүң. Эң биринчи клиенттер ошо туугандарың болот, жакындарың болот. Жакындарыңды колдо. Аларга текебирлик кылба. Аларга мактанба. Менге машинаң менен, үйүң менен, ашаң менен мактанба. Бул үч маселеге маани берме кеңешим, бар болосуң, бай болосуң. Караңгылык өтө каптап, түнкү саат 3 болгондо таң атышына бир канча саат калган болот да. Биз ошол учурда кыйынчылыктын эң туу чокусуна чыгып, таң атышына 2 саат калганда иштерибизди таштап кетебиз, жерин алып коебуз, же текебирлик кылып кетебиз да. Кайсы күнөөм үчүн, неге мындай кайра сыноолорду бере бересиң, неге мындай кыла бересиң, о Кудайым кайсы күнөөм үчүн. Ошол түнү, ошол кечеси, ушул пендем өтө көп кыйналды, каалаган нерсесин бергиле дейин деген күнү сиз алып коесуз да. Неге мындай, неге мен ушундай, кайсы күнөөм үчүн, Кудасуда деген сөздөрдү айтасыз, наалыйсыз, намкөрлүк кыласыз, ошон үчүн бериле турган нерсе да сизден алынат да. Шүгүр кылыңыз ар бир учурда. 2025 эң кыйын жыл болду, шүгүр кылыңыз, алхамдулилла деңиз. Сиз жылдардын 50 жылдын бир эле жылын эми жашадыңыз. 49 жыл алы алдында турат. Макул 50-нын 5 кетсин, 45 жыл сонун жашаңыз. Шүгүр менен, бирок 5 жылды шүгүр менен өткөзүшүңүз керек, азыраак сону кош. Айтайын дегеним, ар дайым шүгүрдө болойлу, намкөрлүк кылбайлы. Игиликке чокка чыгышыбызга аз гана калган учурда намкөрлүк кылып, шүгүрсүздүк кылып, Аллахтын ырайымынан алыстап калбайлы кеңешим. Ошончо кылган мээнетиңиз бекер кетип калбасын. Аялдар 3 сөздү эриңизге, эркегиңизге эч качан айтпаңыз. Биринчиден, сен эркек эмессиң. Кээде ушуну баласына колдонгондор бар. Өз баласына ушул сөздү айткандар бар. Эркек эмессиң, адам болбой калдың, келечегиң жок. Сенин келечегиңди көрбөй атам, кара сенин келечегиң дегендер бар. Баланы жаштыгынан шагын сындырып чоңойткон энелер жок эмес арабызда. Музда кыш кылып, көңүлдүн ичин жөргөмүштүн уяс кылып алгандар жок эмес. Балага кандайдыр бир максатыга дух берип, рух берип чоңойтуштун ордуна муздатып, жан дүйнөсүн караңгылык менен өстүргөндөр жок эмес. Сен эркек эмессиң дегени адам эмессиң дегенге бар. Маани бериңиз, урматтуу жакардашым, бул сөздү эч качан айтпаңыз, Менде баары жакшы, баардыгын унут. Аялдардын көбүнчө колдонгон сөздөрдөн сен мен үчүн эч нерсе кылып бербедиң деген сөз. Аялга 10 тоо алтын берсеңиз, 10 тоо алтынды жаратып, колуна тапшыргандан кийин
күмүш беришти унутту, хотя бы 2 килограмм күмүш кошуп бербеди дейт да. Намкөр болот, шүгүр кылганды билбейт. Аялдар мойнуңузга алыңыздар. Бир өзүчө болуп калса, аялыңыз, эриңиз ömür бою жакшылык кылды, бир жамандык кылып койсо, анан не көрдүң сенден, не кылып койдуң, эркек болуп не кылып койдуң, эркек болсоң жообуну бер, 3 талагын бер деп ушинтип кетет да. Бир талак дагы дебейт. Бир талагын берсең, жок, молдор айткан 3 талак беришиң керек экен деп туруп алат. Бир талакка жараштын жолу бар, 3 талакка жараштын жолу жок. Мекендешим. О, сөз десе эле оттой бересиң, кереги жок. Мен муну билет элем, ушундай болот эле, мен айттым эле го деген сөздөрдү айтпаңыз эриңизге. Эч качан. Бул үчүнчү сөз, эч качан бул сөздү айтпаңыз. Үчүнчү сөз, эриңиз бир иш кылды, бир бизнес кылды, бир нерсеге аракет кылып көрдү, окшобой калды, мен айттым эле го сага. Билет элем го мен. Кылбашың керек эле деген сөздөрдү айтпаңыз. Антип былжырабаңыз болуп өткөн ишке. Өмүрлүк жолдошум, мунусу да окшобой калды. Келиңиз, кийинкиси окшойт. Бисмилла деңиз, 2 рекет намаз окуп коюңуз. Деген аял береке табат. Анан келип айттым эле го деп өзүнчө кур чечен болуп, кыйын болуп, асманды башыңызга кийбеңиз. Баары бутуңуз жерде калат, эже карындашым. 5 адатты кылсаңыз, эркек эриңиз эч качан сизден алыска кете албай калат. Ар дайым сизге тартылат. Жумуштан чыгып, иштен чыгып, айтор бардык учурда жада калса тиши жарылып, вулкандай ооруп жаткан болсо да сизге шашат, сизге качат. Ушул 5 адатты калтырган болсоңуз, биринчиси, 5тин биринчиси жаңы ыкмалардан качпаңыз. Өзүңүздү күн сайын жаңылаңыз. Ал төшөк маселесинен баштап бардык маселеде өзүңүздү жаңы стилде, жаңы көрүнүкмөдө болуңуз. Мен азыр аялдарды мисал келтирем, эркектер дагы өзүнө тиешелүүсүн алыш керек бул жерде. Кээде эркектерди мисалга келтирем, аялдар өзүнө тиешелүүсүн алыш керек бул жерден, Жаңы ыкмалардан качпаш керек. Аял дагы эркек дагы ишарат этиш керек, китептен окуш керек. Өзгөчө биздин динибиз бардык нерсени ачык айкын айтып койгон, түшүндүрүп койгон, ясна кылып койгон. Тупойго жараша дагы, акылдууга жараша дагы, акмакка жараша дагы бардыгына ясна кылып ачып койгон. Ошондуктан үйрөнүп туруп үйрөтүшүңүз керек болгон нерселер өтө көп динибизде. Иршат этиңиз мекендешим. Эркекти эриңизди ар дайым макташты билиңиз. Ар бир ишиде. 2 нан көтөрүп келди, Аллах ыраазы болсун, өмүрлүк жолдошум. Сиз алып келген нан мага алтынга тең. Сиз алып келбесеңиз ким алып келет деп. 2 нан алып келеби, 4 картошка алып келеби айырмасы жок. Ошо мактаганды билишиңиз керек экен, урматтуу эже карындашым, Эркекти макташыңыз керек. Мактоону эркек көтөрөт. Сиз макталышты өтө жакшы көрөсүз го, ошол сыяктуу эркек дагы макталганды өтө жакшы көрөт, сүйөт. Ар дайым дүмп болуп, уйкудагы жаткан, уйкудагы жолушка периште болбоңуз. Ойгоо болуңуз, сергек болуңуз, тетик болуңуз. Төшөк маселесинде өзгөчө ырахат алып жатканыңызды кыйкырыктан баштап сезимдериңиз менен билдиргенди билиңиз. Ун чыкпай эле думпуйуп жатыштын кереги жок. Жөн эле ун чыкпаган диван болбош керек да. Диван үстүндө жаткандай болбош керек эркек киши. Сиздин ырахат алып жатканыңызды көрүп 50% ырахат алат эркек киши. Бул маселеге маани бересиз. Ар дайым таза жана жыпар-жыттуу болуңуз. Бул маселе эркектерге көбүрөөк тиешелүү. Ар дайым көбүнчө биз жумушта башкада сасып калабыз кээде. Таза болушубуз керек. Аялыбызга таза жакындашыбыз керек. Таза жана жыпар-жыттуу болуп жүргөнгө аракет кылышыбыз керек, урматтуу эркектер. Ошондой экен, тазалык аракет кылайлы. Ар бир жатта өзүбүздү ижат этели, өнүктүрөйлү, күн сайын жаңы адам болойлу. Окшош болбосун күнүбүз, ар түрдүү кылайлы мекендештерим. Атанын урматы өтө чексиз. Жөнөкөй эле 3 мисал, ал эттүү тамактан бир казандан бир табактан аш жебеген деген сөз бар. Неге десеңиз, мурда табалардын, аталардын урматы өтө сыйлуу, кадыр бартуу болгон да. Кокус бир табактан аш жеп калсаңыз, ал жеймин деп турган этти сиз жеп койсоңуз, атаңыз нааразы болбойт. Бирок ошол этти жеп койгондугуңуз үчүн бул жерде атага карата өзүңүз тараптан кандайдыр бир деңгээлде сый урматсыздык болуп калды да. Ошондуктан бир табактан аш жебеген деген сөздөр бекеринен айтылган эмес. Атаң отурган үйдүн тамашага чыкпагын деген, атаңдын башын баскандай, баскан менен бар, атага урмат сый маанисинде шифрга чыкпагын деген сөз айтылып калган да. Көрдүңүздөрбү, ата-бабаларыбыздын ушундай тематикаларын изучать этип, билип, окуп, түшүнүп, ата-бабаларыбыз аталарын ушунчалык урматтаган, сыйлаган. Ушул нерсени түшүнсөк болот. Ата бейиштин ортоңу дарбазасы болуп эсептелет. Аны кааласаң ач, кааласаң жабып ал. Бейиш энен таманын астында. Бирок дарбазасы күлүштөнүп, кулуптанып турган болсо сен кайсы бейишке киресиң, урматтуу мекендеш? Көп ырлар, көп чыгармалар жалаң апалар тууралуу айтылат. Неге аталар тууралуу айтылбайт? Апа 9 ай хорошо курсагында көтөрдү.
Ата өмір бойы мейсинди организмди көтөрүп атат го. Сени жүгүңдү, ошо апаңды дагы бардык нерсе менен камсыз кылып аткан, апаңа төрөшкө шарт түзүп берип аткан, үйдөн баштап бүт бардыгын кылып берип аткан ата эмеспи? Эмне үчүн ырчылар, бийчилер, башкалар, маданият кызматкерлери жалаң апалар тууралуу, неге ата тууралуу кадыр бактабайбыз, ырларды айтпайбыз? Неге сайрабайбыз? Аталарыбызды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Апа, көп аталарды байкайм, апа кийим тигип, носкисин жуба коюп, неберелеринин памперсин алмаштыра коюп, үйгө батып кетет экен. Бирок ата байкуш беттери кетиришип, үйдө ашыкча болуп калат экен да. Кадимгидей өзүнүн үй бүлөсүнө кошула албай калат экен. Үйдүн бурчунда балкондо сигарет чегип калат экен да. Ошондуктан айтарым, аталарыбызды сыйлайлы, урматтайлы. Апабыз кандай болсо, андан ашыкча болушу мүмкүн, бирок ылдый эмес. Ата-энебизди бирдей көрөйлү. Кээ бирөөлөр ушундай, апасына чалат, апасына жазат, бирок бир атасынын калбарын алып койбойт. Атасынан үркүйт, чочуйт, коркуп турат. Ата катары келе жек көрөт. Ата деш айтыш кыйын ал үчүн. Миң кастык болсун, миң душмандык болсун, ата бәрі ата болуп кала берет. Кечирим сура, чал, жаз, сура, жалын. Атаке, иттик менден кетиптир. Кечирим мен. Кечирим сура, өтүн. Бүгүн бар, эртең жок, эртең өтө катуу өкүнөсүң. Сенин дальнейшим 20-да болсоң, дагы 40 жыл, 50 жыл өмүрүң бар. Атаңчы 10 жыл өмүрү калды, калды жок. 10 жыл көңүл алпай, ата катары көрүсөң бир чоочун киши сыяктуу сыйлап кой, конок сыйлап катары сыйлап койгон деп келет Куранда. Ата-энеңди ата-эне катары көрүсөң, конок сыяктуу сыйлап койгон дейт. Атаң акыретте эртең урматтуу мекендешим, ата-энең сага эмне кылды, кылбады деп сурабайт. Сен ата-энеңге эмне кылдың деп сурайт. Сага ата-энең кылган зулумдуктар өтпөйт. Сен ата-энеңге эмне кылдың, эмне жакшылык кылдың? Ачкылга иштешиң керек бүгүн мекендешим. Бүгүн сен не кыл, ответ эртең балдарыңдан келет. Бүгүн өзүңдө, эртеңки балдарыңды көр. Бүгүнкү өзүңдө, эртеңки балдарыңды көрүшүң шарт. Сен эртең кудус. Бүгүнкү ата-энеңе кылып аткан мамилең кайра эле обратно бар болуп, плюс-минусу менен кайтып келет. Аракет кыл, ата-энеңди сыйла, ата-энеңди урматта, ата-энеңе массаж кылып бер, бутун жууп бер, лимондуу чай кылып бер, имбир чай кылып бер, көңүлүн ал, колдон келишинче жумшак, назик, эң жакшы сөздөрүңдү ырологун аларга. Эч качан жаман сөз айтпагын, ах, их, ох эмес, уф деген сөз дагы эч качан айтпагын ата-энеңе. Көзүбүздөн баштап бардык тешиктерди кысып туруп жакшы мамиле кыла турган жалгыз нерселер, заттар бул ата-энелер болуп эсептелет. Атабыз, энебиз болуп эсептелет. Өзүңчө кыйын болуп, жумшак баягыдакай тортиктерди жеп, смузи жеп, жакшынакай кафелерде тамак жеп, жакшынакай унаада жүргөнүңө сыймыктанба сен. Ата-энеңчи. Өзүңдө 5000 коюң бар. Бирок бир эле коюңа бир кондиционер келет, ата-энең сууктап отурат. Идиш жууганда муздак сууда идиш жуат, бир жылта турган бирдеке алып бербейсиң. Бир эле коюңа келет. Ушундайлар бар, жок эмес. Өзү 5 четилде жүрөт, атасы тикодо жок, пешком жүрөт. А ушул ата-энеге кадыр бар, ушул ата-энеге сыйырма. Биз кимдин балдарыбыз? Атам манас, апам анандай, канекей эненин балдарыбыз деп сыймыктанабыз. Бирок кана урмат сыйыбыз? Карылар үйүндө толтура кыргыздын ата-энелери эч качан туалетти кыргыздын аялы апасы карап калган эмес. Бүгүн пол жууп аткан, туалет карап аткан бүт кыргыздын апалары болуп калбадыбы? Уят, намыс кайга кетти бизден? Көкүрөгүбүздү керип футболка алып жыртабыз мындай кылып. Кыргызстан деп жазып алабыз бияка, сыймыктанып. Бирок кордолуп аткан кимдин кызы, кимдин апасы, кимдин намысы болуп атат бул жерде? Эмне үчүн ойлонбойбуз? Чогулуш кылганды билебиз, ызычы кылып, кыздар бузулуп кетти, сойкулар көбөйүп кетти, андан менен дешти билебиз, медиага тартып чыгарып беришти билебиз. Эмне үчүн кыса турган жерибизди кысып, коргой турган жерде коргой албайбыз? Урматтуу мекендешим, маркеттердин биринде мен өз көзүм менен көрө болгон нерсе, кыргыздын кызы кассада турат, бир арак ичкен алкаш келип, баягы кызды байкуш урушуп атат да. Алган нерсеси арак. Байкуш кызды урушуп атат. Бирөө ошончо эркек очередте турат, кезекте турат, бирөөсү келип, токто, кой, андай эмес. Разборумду бар, буна управляющийге менен бүтүр, эркек киши менен бүтүр деген эч ким жок. Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек дейт.
Ошо 10 эркек жөн эле турат. 10 эркек жөн эле турат ошол жерде. Жөн эле карап турат. Намысыбыз болуш керек. Бүгүнкү карындаштарыбыз силерди урматтайт. Апаларыбызды, аталарыбызды өзгөчө урматтап силерди, урматтуу мекендештерим. Бардыгы барабар плюс минус менен өзүгө кайтат. Урматтуу мекендештерим. Кээде атып айтып коюшу мүмкүн. Бул үчүн өзүр сурайм, кечирим сурайм. Алтын башыңыздар аман болсун. Аллах табарак ва таала тапканыңыздарга береке берсин, адалдан рызкы берсин, акчалар көрсөтүп акчалар жүрүп насип этсин, арамдарын көрсөтүп арамдан аз кылсын, жамандыктарды, аракты, сигаретти, насыбайды асманды канчалык аз кылса ошончолук аз кылсын, бардык жакшылыктарды берсин. Аллах таала бардык жамандыктардан сактасын. Өзүнө динге, мекенге, иманга, исламга, динге, мекенге, жерге кызмат кылган бул инсандардан кылсын бардыгыбызга. Ата-энебизге кызмат кылып бардыгыбызга насип этсин. Бул шарафаттуу амал бардыгыбызга насип этсин. Ата-энебизди ажыга, умрага, ар жерлерге эс алганы алып баруу, аларды жакшынакай үйлөрдө жашатуу, жакшынакай унааларда алып жүрүү, алардан жиркенүү эмес, алар менен сыймыктануу бардыгыбызга насип этсин. Алардан жиркенбе, алардан уялба, аларды жер каратпа. Сен кыйын болуп эч жерге жетпейсиң. Мен 100% гарантия берем буга. Кыйын болуп асманды булуттарды кармай албайсың. Жылдызды үзүп жерге тигип кое албайсың. Сен ошол Жамшит ошол эле Жумабай бойдон каласың. Ошондой экен, кызсыңбы, эркексиңби айырмасы жок, ата-энеге колдон келишинче жакшылык кыла бер. Биздин эң чоң кыргыздардын ошибкасы мүмкүнчүлүк болгондо, мынандай үй салып алганымда, мынандай машина алып алганымда, же мынандай бизнесимди кылып алганымдан кийин ата-энеме жакшылык кыламын дейт. Жок, колдон келишинче. Бүгүн 100 сом барбы, 10 сомду атаңа котор, 20 сомду атаңа котор, колдон келишинче жакшылык кыла бер. Мекендешим. Бүгүн акчасыздар акчалуу болууну, бактысыздар, бактыкаралар бактылуу болууну үйрөтүп жаткан замандабызда. Ар бир нерсеге мындай чекеден мындай көз чаптырып карай турган болсок, кичине бирдеке жасалга, жакшынакай костюм үчүн галстук, кичине аял киши болсо косметика, чачтары мындай болду. Бир китеп чала-пуча психологияны башына окуп койгон болду, ушул нерсе менен акылдуу болууну, бай болууну үйрөтүп аткан кээ бирөөлөр, кош тырнак ичинде кээ бирөөлөр бар. Бир китепти ачат экенсиз, аны эң биринчи авторунун историясын, өмүр баянын билишиңиз керек. Каякта бүттү, не кылды, жогорку билимдүүбү, не ким ал деген нерселерди билишиңиз керек да. Авторду билгенден кийин, ушундай китеп, демек жазганга акылуу адам экен, ушундай нерселерди көрүптүр, жашоосунда билиптир, анан китеп жазыптыр, демек пайдалуу нерсе экен деп алсаңыз болот да. Копейкасы жоктор бизнес тренинг өтүп атат. Эриден ажырашып кеткен каяктагы бир аялдар келип алып бүгүн психология деп ошол нерсени басмырлап атат. Ойлонуш керек. Бактысыздан бакыт, акчасыздан акча ала албайсыз, урматтуу мекендештерим. Мухаммад кыйынчылыксыз чоңойду, эркин чоңойду, жеңил чоңойду. Бүгүн кыйынчылык көрбөгөндүгү үчүн кичине акча түшүп калып, жеңил желпи жүрүп кетти, андай жүрүп кетти, мындай жүрүп кетти деген кээ бирөөлөр жок эмес да. Биз маканын унуну чайнаган, ачкалыктан тырмагыбызды кадыраган, жамыр жаса эрте жазда өтө жаман көрөм. Жамыр жаай турган болсо, тагара тазиктерди, мына идиштерди тооп, каяктан жамыр түшүп атат деп ошол жерге коюп, көмүрүбүз жок, кышыбыз жок, наныбыз жок, унубуз жок. Ар эки күндө кошуналардан нан сураган, кыйын абалдардан өткөн, кыйынчылык көргөн адамдарбыз. Бизди акчалуу учурдагы сындырбайт, акчасыз калуу дагы сындыра албайт. Мындай адамдар күчтүү адамдар болушат. Бары жокту көрүп чоңойгон адамдар буларды сындырыш мүмкүн эмес. Булар өздөрү эле сындырбаса, сырттагы күч эч качан сындыра албайт мындай адамдарды. Кыш келгенде парник кылган клеенкаларга айнегибизге алып келип, клеенкаларды кагат элек. Ошондой семьядан чыктык, ошондой үйлөрдө чоңойдук, ошондой берекелүү айылда чоңойдук. Бизде көп акча, көп ашта нерселер болбосо дагы керектүүсү бизде болгон экен да. Эң негизгиси жүрөк тынчтыгы болгон экен. Бактылуу балалык. Бүгүн мына чоңоюп, кар жааса,
sүйүнө турган эмес, тескерисинче карларды тазалап, үйдү жылытыш керек, көмүр алып келиш керек деген темага жеттик да. Да, биздин ордубузга эми балдарыбыз сүйүнөт, балдарыбыз кубанат. Биз чоңойдук, жаштык бизди таштап кетти. Балалыкка баргыбыз келе берет. Бирок ушу чоңойгон учурда дагы бала сыяктуу бактылуу болуп жашаса болот. Жаштык учурубузда эмне проблема болсо, эмне ач калсак, бирдеке болсо, ата-энебиз бар эле. Ошо жаш бала кезибизде эстесеңиз, ата-энебизге 100% ишенет элек да. Мынтип бир кылса коркуп кетпейт элек, дароо кармап алат эле да, билет элек биз кармашын. 100% ата-энебизге ишенет элек. Ошол сыяктуу чоңойгон учурубузда дагы Раббибизге, Аллахка 100% өзүбүздү тапшырсак, ишенсек, биз эч качан көчөдө калбайбыз, кор болбойбуз, насыз калбайбыз. Ошондой экен, аракет кылыңыз. Өзүңүздү жан дүйнөңүздөн баштап бүт тазалаңыз. Жан дүйнө, көңүл, жүрөк дегени, душабыз дегени, элдер айткан душа сигарет менен, арак менен, кыздар менен эс алуу менен тазаланбайт. Тазарбайт эч качан. Качан ибадатка кайткан учуруңузда, Аллага кулчулук кылган учуруңузда, Кур'ан окушту баштаган учуруңузда, диниңизди тандап, диниңизге кайткан учуруңузда жүрөгүңүз тазаланат. Жай намазга башыңызды коюп, бардык койгон маселеңизди айтып, "Я Раббым, сага ылайыктуу кулчулук кыла албадым. Ата-энеме кызмат кыла албадым. Арманыңды бүт айт, жай намазда айт, ыйла, нафил намазда айт." Ачуусу өтө тез келген, бат келген аялдардын кадырын билиңиз. Алар ачуу үстүндө кээде кайча сөз айтып коюшу мүмкүн, бакыр бериши мүмкүн, ар нерсени айтып коюшу мүмкүн, колдорду калтырап, стресске кирип, чачтары тик туруп калышы мүмкүн, кыйкырык, бакырык өзгөчө чыгышы мүмкүн. Бирок билесизби, сиздин балдарыңыз үчүн эң жакшы эне ошол, сизге эң татыктуу жубай ошол. Болгону алар адилетсиздикке чыдай албайт. Алар кек сактаганды билбейт. Алар ушунчалык душасы таза адам болгондуктан ошол жерде бүтүрөт. Андан кийин бычак уруп кетем, андан кийин өч алам, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин сүйлөшөм, көрөсүң, көрсөтүп коем деген темаларды кылбайт алар. Алар реал, жашоого түз караган, багыты бар адам болгондуктан ар бир нерсени ошол жерде бүтүрөт. Ачуусу тез келген адамдар жакшы адамдар болушат көп учурда. Кээ бир адамдар өтө күчтүү текебирдей көрүнөт сиздин көзүңүзчө. Жогорудан карап атат мага деп ойлошуңуз мүмкүн, бирок алар табияты ушундай, негизи ошондой. Бирок көңүлүдө эч кандай сизге карата кири жок, жамандыгы жок. Табияттан ошондой болгон адамдарга текебирсиң, же ушундайсың деген болбойт. Отко барсаң күйөсүн, сууга барсаң чөгөсүн деген сөз кыргызда ата-бабаларыбызда өтө жакшы айтылган. Чөйрөдөн да көп нерсе мекендештерим. Балаңыздын чөйрөсү, өзүңүздүн чөйрөңүз, досторуңуз, территорияңызга маани бериңиз. 70% чөйрөдөн мекендешим. 5 досуңуз алкаш болсо 6-чы алкаш болуп кетишиңиз толук мүмкүн. 5 каарынын ичинде жүрсөңүз, илимге каары болбосоңуз дагы илимге болгон кызыгышыңыз өтө күчтүү болуп кетет. Бир бара жатып калганыңызды өзүңүз дагы билбей каласыз да. Ошондуктан чөйрөгө барыңыз, жакшы чөйрөнү түзүңүз мекендешим. Жакшы чөйрө жок болсо, аны өзүңүз түзүңүз мекендешим. Ошондой экен, досуң алакарга болсо, жегениң бир нерсе болот деген сөз бекерден айтылган эмес. Бул нерсеге маани бериңиздер мекендешим. Картошка бышырып аткан учурубуз саат түнкү 3-төн 15 мүнөт өттү. Тахажжутты окуп, тахажжуттан кийин келип, мындай өтө суук погода. Сууктууга карабастан жаштыкты эстеп, ушинтип өзүбүздүн кесиптештер менен, досторубуз менен мынтип отуруп турабыз. Албетте көп нерсенин кереги жок. Достор менен отуруш үчүн кичине жылуулук эле болсо болду. Сууктун айырмасы жок, отура беребиз. Да, урматтуу мекендештерим. Кичинекей от, мынандай кичинекей картошкалар, и жаштыкка болгон толтура сезимдер. Бул нерсенин кадырын билген билет. Калгандары өзү билет.